Кыргызстанда болуп жаткан кабарлар жана дүйнө жаңылыктары менен 11 каналы бөлүшөт. Кыскача алар тууралуу. Алмазбек Атамбаев өкмөттү таратуу боюнча жарлыкка кол койду. Дүйшөмбү күнү КСДП фракциясы расмий түрдө коалициядан чыга тургандыгын билдирген. Ошол эле маалда Жогорку Кеңеш референдум жөнүндөгү мыйзам долбоорун 3-окууда колдоп берди. Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум 11-декабрда өтүшү мүмкүн. 23 октябрда Сузак районунда уурулук айыпталган 9 класстын окуучусу Шерзат Алимбеков астына алышы боюнча райондук милициясы иликтөөсүн баштады. Алмазбек Атамбаев өкмөттү таратуу боюнча жарлыкка кол койду. Дүйшөмбү күнү КСДП фракциясы расмий түрдө коалициядан чыга тургандыгын билдирген. Аталган фракция көпчүлүк коалициядагы Акаевчи, Бакиевчи делгендер жана мародерчулукка шектелгендер менен бир боло албай тургандыгын айткан. Ал эми бүгүн Жогорку Кеңеште көпчүлүк коалициясынын тараганы тууралуу расмий жарыяланды. Парламенттик көпчүлүк коалициясы статусун жоготкондугуна байланыштуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 14-чү беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин парламенттик көпчүлүгүнүн коалициясы өз ишмердүүлүгүн токтоткондугун, ошондой эле 2015 жылдын 2-ноябрындагы коалицияга кирген КСДП Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, Атамекен парламенттик фракциялар тарабынан кол коюлган коалициялык келишимдин күчүн жоготкондугун боюнча расмий жарыялайм. Эми өкмөттүн өкүлдөрү жаңылыктарды дайындалганга чейин милдетин аткаруучу болуп иштеп турушат. Парламенттеги көпчүлүк коалициянын бузулушу соңку саясий окуялар тууралуу кесиптешим Гүлүм Эркинбек кызы саясий илимдеринин кандидаты Чынара Эсенгул менен баарлашып келди. Саламатсызбы? Социал-демократтар менен жана Атамекен партиясы 2 айдан бери бири-бири менен тирешип келет да. Тирешүүнүн жыйынтыгында СДПК партиясы коалициядан чыгып кетип, Жогорку Кеңештеги саясий биримдик ыдырап кетти. Бул бирок эми бул эки партиянын тирешүүсү, тактап айтканда Текебаев менен Атамбаевдин тирешүүсү азырынча токтобойт сыяктуу да. Бул окуянын өнүгүүсү кандай болот деп ойлойсуз? Туура айтып атасыздар, азыр бүт кыргызстандыктар ошо компромат согушуна свидетель болуп атабыз, ошонун баарын көрүп атабыз. Менимче бул жерде көп нерселер ачыкка чыгып атат, бирок жалпысын айтканда бул компроматтын согушу абдан терс нерсе, анткени адамдарга ушу коомчулукка бир позитивдүү повестканы, күн тартибин сунуштаганын ордуна биздин башчылар өзүнүн мамилелерин, өзүнүн туура эмес алып барган иштерин, эмелерин бири-бирине чыгарганга аракет кылып атат да, өз жөн. Бул жаштарга да жаман тарбия берип атат деген ойдомун. Бирок жалпысы эгерде саясий максаттар боюнча айтып кетсек, бул жердеги СДПКнын башынан эле ушу Атамекен менен баш кошушуп, жана былтыр шайлоо бүткөндөн кийин кичине мындай жазалмага окшошкон болчу да, ошондо элечи, былтыр эле. Анткени ошондо эле билесиздер, президент пресс-конференция берип атканда Атамекен лидери жөнүндө бир нерселер айтылган ошондо эле, бир жыл мурун. Анан мындай саясий таануучу эксперттер катары биз ошондо көңүл бурдук эле, бул кичине көпкө жашабай турган коалиция болуш керек депчи. Анан бул жерде ачык эле айтыш керек, оппозиция болгону, бийликти колдогон күчтөр, бийликти колдогон коалицияга кирип атканы жалпысы система үчүн жакшы нерсе да. Азыр ошо жазалмалык жок болуп, чыныгы кимдин кандай позицияда турганы көрүнүп атат да. Ошол үчүн келечекте кандай болуп кетиши мүмкүн дегенде, эми бул жерде КСДП партиясы өзүнүн бийлигин көрсөтүп атат. Биз коалицияны түзөбүз дейт президент, албетте КСДПга эле берет болуш керек жаңы коалицияны түзө турган укукту. Ал жерде жаңы партиялар кириши мүмкүн, мисалы республика ата журт жөнүндө айтылып атат. Аяка реформатор жигиттер, кыздар келиш керек болуп атат да. Бир канча министрлик позициялар ошондо азыр сүйлөшүү аркылуу чечилип атат го дейбиз да, жаңы кабинет министровда. Ушул. Бирок ошол баш мыйзам боюнча коалиция тарагандан соң президент 3 күндүн ичинде өзүнүн каалаган фракциясына мындай коалиция курууга мандат берет да. Мандат болсо кайра эле ошол бийликтеги партия СДПКга берилет деп күтүлүп жатат. Ал эми болсо Иса Өмүркулов болсо ачык эле айтты, ошо Атамекенге бул жаңы коалицияга да орун жок депчи. Мында Атамекен эмнени уттуруп жатат жана эмнени утуп жатат деген
суроо. Бул жерде эки жактан бир нерсени уттуруп утуп атышат. КСДП болсо албетте ата мекенде оппозицияга кеткенде ата мекенге оппозицияда көбүрөөк үн берип атат. Ата мекен чыгып кетери менен албетте оппозиция жакка кетет. Аякта ким калат азыр белгисиз болуп атат. Мүмкүн бир бул, мүмкүн өнүгүү деп да айтып атышат. Мүмкүн үчөө тең оппозицияда болуп, ошондо 3-3 болуп калат деп атабыз. Ал абдан ошо чыныгы боло турган сценарий. Бирок 3-3төн болгон нерсе абдан нестабильный деп коет го, дестабилдүүлүк болуп калат. Ага эле көп бир ири чечимдерге кабыл албагыш мүмкүн болуп калат парламенттин ичиндечи. Ошондуктан 4-2 болгон жакшы болмок эле. Бул жерде мүмкүн бир канча бир бол мүчөлөрү дагы конституцион референдумда боло турган өзгөрүүлөргө каршы чыгып атса дагы бир бол партия катары, фракция катары коалицияга кириши мүмкүн. Аны биз жок деп айта албайбыз, андай мүмкүнчүлүк бар. Ошондой болсо туруктуулукка системанын дагы ошо кабыл алган чечимдер, мыйзамдар ишке ашканына жакшы атмосфера болот эле да. Ошол үчүн 4-2 дегенде биз мында КСДП, Республика Ата Журт, Кыргызстан, анан бир бол бир жагында, Ата Мекен жана Өнүгүү Прогресс экинчи тарап оппозиция жакта болушу ыктымал болуп атат. Бирок эң реальный вариант азырынча 3-3 болуп атат да. Ошондо бир бол дагы оппозицияда калат турганы. Бул жерде Ата Мекен чыныгы оппозиция экен болгон ошол укукту жеңип, ошо оппозицияда мындан да үнү катуу чыга турган бул аларга жеңиш катары айтса болот. Мына болгондо 200-дөөнбөй коалицияда кирип, бирок бийликти колдобой, коалициянын чечимдерин колдобогону белгилүү болгон үчүн Иса Омуркулов биз мындай коалицияга катыша албайбыз деп чыгып атышат да. Ошол үчүн КСДП дагы бир нерсени утат, көп колдобогон партиялар чыгып кеткендиктен. Бирок ошол эле замат жана оппозициядагы чыныгы өзүнүн позициясын күчтүү айтканга ким болбосун оппозицияда ошондой мүмкүнчүлүк болот да. Анан элге дагы мындай туура түшүнүшөт эл дагычы, болгондой айтып аткандачы. Бийликтеги партия СДПК коалиция инструментин мындай канчалык натыйжалуу колдонуп жатат деп ойлойсуз? Менимче мен өзүм бир оюмду айтып кетейин. Бул жерде былтыр эле коалиция түзүлгөндө азыркы жазалма түрүндө түзүлүп калды деп айтпадымбы өйдө. Ошон үчүн менимче стратегиялык жактан ойлонуп келсек, КСДП туура эле колдонуп атат го дегени. Анткени мындай болду да, булар убакытты жеңип алышты. Былтыр Ата Мекенди чыдатпай ошо биометриканын негизинде өткөн шайлоону терс мындай жакка алып кетпегенге, шайлоону тааныганга, ички да дүйнөлүк да башка уюмдар тааныш үчүн, оппозиция мындайча айтканда шум кылбаш үчүн Ата Мекенди киргизишкен коалицияга. Ата Мекен биз баарыбыз бирбиз, бийликти жакшы өзгөрүүлөр жасайбыз бийликке келгенде деген ошол ой менен келип атышат. Бирок ошондо эле жазалма экени билинип, бул убакыттын ичинде, бир жылдын ичинде мародерство болобу, башка болобу, ошо Ата Мекенге жана компроматты материалдарды топтошуп, фактынычы, КСДП өзүнүн бийликтеги кишилери бар да, ошол эле жана укук коргоо структураларында, прокуратура болобу, башкасы болобу да, материалды топтогондон кийин, өзүнүн позициясын күчтөгөндөн кийин эми азыр акырындан чыгарып атышат данычы. Ошол үчүн Ата Мекенге айтып атышат, эгерде силер деген ушундай болсоңор, биз силер менен боло албайбыз бир коалицияда, мындан ары дагы бул компромат согуш уланат деген ойдомун. Анан бирок аягы отуруп дестабилизация болушу мүмкүн эмки жылдын бир жазында, бирок өтө чоң да революция анчалык массовый эмеге өтпөйт го деген ойдомун. Эмнеге дегенде элдин маанайы жакшы эле, таза эле. Бул кышты жакшы өтүп алсак, эмки жылында президенттик шайлоого даярданабыз. Президенттик шайлоодо биз күтүп атабыз жаңы адамдар келиши мүмкүн деп. Мисалы Бабанов болобу, Асариев болобу, Канат Исаев болобу, жаңы президент болорду, алар өзүнүн ошо программасын сунуштайт. Мен мамлекетти мындай өнүгүшүн көрөм, ушундай болсо туура болот эле дегенде, эл кадимкидей эле демократиялык мамлекеттекидей ошо жасаган ишине карап, ойлогон ойлоруна карап чечим кабыл алышат. Мынчалык өтө чоң дестабилизация болбойт деп ойлойм, бирок албетте азыркы дүйнөдө эмне болуп атканын көрүп атасыздар. Тышкы күчтөр кошулуп кетсе, бул жерде колдоп кетсе, кичине упурталдуу болуп калышы мүмкүн. Ошол эле маалда Жогорку Кеңеш референдум жөнүндөгү мыйзам долбоорун 3-окууда колдоп берди. Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум 11-декабрда өтүшү мүмкүн. Ага чейин мыйзам 3 окууда кабыл алынып, президент кол коюуга тийиш. Мындан мурда парламент аны көпчүлүк добуш менен 2-окууда колдогон. Демилгечилер мыйзамды кенен талкуулабайлы ыкчам кабыл алуу аракети жүрүп жатканын айтып, нааразы болуп келишет.
Ал эми укук коргоочу Динара Ушрахунова парламенттин спикери Чыныбай Турсунбековду Конституцияга киргизиле турган түзөтүүлөрдү акыркы вариантын талдоо боюнча сурамды Венеция комиссиясына жөнөтүүгө бөгөт койду деп күнөөлөдү. Спикер Чыныбай Турсунбеков болсо муну жала деп атады. Анын айтымында Ушрахунова мени кызмат абалынан пайдаланып Венеция комиссиясына Конституциянын акыркы вариантын жөнөтүүгө жол бербей жатат деп жарыялап, коомдук тармактарда чуу көтөрүүдө. Башка кабарлардан Өзбекстандын өкмөттүк делегациясы бүгүн Ош шаарында конок болуп жатат. 140 адамдан турган топту эртең менен Достук чек ара бекетинен вице-премьер-министрлер Мухаммедкалый Абылгазиев жана Жеңиш Разаков баштаган расмийлер күтүп алышты. Коңшулардын сапарына байланыштуу Ошто бир катар маданий иш-чаралар, айыл чарба жарманкеси уюштурулат. Соңунда эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты жакшыртуу, байланышты бекемдөө боюнча документтерге кол коюлат. Бүгүнкү имзоланadigan меморандум bu birinchi hujjat hisoblanadi va mana shu hujjatga asosan keyin har bir yo'nalish bo'yicha, har xil soha bo'yicha konkret olingan shartnomalar tuziladi keyin. Ana shu shartnomalar imzolangandan keyin har bir shartnomada ko'rsatilgan o'zining o'sha konkret vazifasiga qarab turib keyin ishlar boshlanadi. Bugungisi o'sha bir-birini tushunish uchun birinchi dokument hisoblanadi, birinchi qadam hisoblanadi. Бул арада президент Алмазбек Атамбаев Өзбекстандын өлкө башчысынын милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёев менен телефондон байланышканын мамлекет жетекчисинин маалымат кызматы билдирди. Сүйлөшүү учурунда тараптар кыргыз-өзбек мамилелеринин абалы менен келечегин талкуулашты. Атамбаев Мирзиёевке Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы алака байланыштын жакшырышына багытталган иш-аракеттери үчүн ыраазычылык билдирди. Учурда эки мамлекеттин ортосундагы товар алмашуу боюнча 1,5 эсеге тактап айтканда январдан бери 118 миллион долларды түзөрүн акча бар интернет порталы жазып чыкты. Ал эми Кытай, Түркия, АКШ, Британия менен болгон соода жүгүртүү кеңейип жатканы менен Орусия, Казакстан менен төмөндөп жатканы белгиленет. Башка темадан 23 октябрда Сузак районунда уурулукка айыпталган 9-класстын окуучусу Шерзат Алимбеков асын алышы боюнча райондук милициясы иликтөөсүн баштады. Маркумдун ата-энеси буга айылдаш жигит жана милиция кызматкерлери күнөөлүү экенин айтышууда. Бирок милиция дооматтарды четке какты. Өспүрүм жанын кыяр алдында кат жазып кеткен. Анда күнөөсү жок экен, аны уурулукка айыптаган тарап бакка алып барып каттуу сабаганын баяндаган. Окуучунун жакындары муну Шерзат досторуна жана айылдаштарына уят болууну каалабаганы менен түшүндүрүштү. Маркумдун жакындары Шерзатты каза болгон күнү соттук медициналык экспертизадан өткөрүп, ишти кылдат иликтөөнү талап кылышты. 11-дин оосунан алыстабаңыз, кийинки бөлүктөн бул кабарлардан маалымдама аласыз. Кыргызстанда бир жуманын ичинде күйүүчү майлардын катарына кирген дизелге болгон баа 1 сом 50 тыйынга жогорулады. Сирияда соңку 2 жыл аралыгында 300дөн кем эмес катардагы жарандар көз жумду деп эл аралык Amnesty International уюму билдирүүдө. Ал эми Орусия гуманитардык тыныгууну кайрадан жандантууга даяр экенин жарыялады. Ал эми Бишкектеги Каражыгач сейил багында 30 октябрда орто кылымдагы күз аталышта фестиваль өткөнүп турат. Кыргызстанда бир жуманын ичинде күйүүчү майлардын катарына кирген дизелге болгон баа 1 сом 50 тыйынга жогорулады. 26 октябрда карата дизель майынын баасы Бишкекте 34-35 сомду түзөт. Бул туурасында күйүүчү майларга болгон бааларды текшерүү боюнча өткөн мониторингде белгилүү болду. Нефтетрейдерлер ассоциациясы мунун себебин 11 каналына мындай түшүндүрдү. Основной страной поставщиком нефтепродуктов Кыргызстан является... Кыргызстанга күйүүчү май негизинен Орусиядан ташылат. Орусия Федерациясынан 20 чакты мунай иштетүүчү заводдордон бензин ташылат. Күйүүчү майга болгон баа суроо талапка жараша болот. Азыр ал жактагы баалар өскөнүнө байланыштуу, бизде да баалар өсүүдө. Бензинге болгон баа ноябрда кандай болот али белгисиз. Алдын ала Орусия тараптан баалар тууралуу маалымат ала элекпиз. Ал эми Акчабар финансылык интернет порталынын жазганына караганда, тескерисинче бензиндин АИ 92 маркасына болгон баа 36 сомдон 45 сомго чейин сатылууда. Ошондой эле газга болгон баа да төмөндөп, учурда станцияларда 24 сом 17 тыйынга бааланууда. Ал эми сапаты жакшыраак АИ 95 маркасындагы күйүүчү май 38 сом 50 тыйындан. Эл аралык жаңылыктарга өтөбүз. Сирияда соңку 2 жыл аралыгында 300дөн кем эмес катардагы жарандар көз жумду деп эл аралык Amnesty International уюму билдирүүдө. Уюмдун жетекчиси Лин Малуф Бейрутта сүйлөгөн сөзүндө бомбалоону улантып жаткан тараптар тынч жашаган элдин өлүмүн азайтуу боюнча ушул кезге чейин чара көрбөй жатканын белгиледи. Алеппо шаарында Сирия өкмөттүн жөнөкөй жарандарга каршы аба соккуларын Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши да сындаган.
Кезинде Сириянын бизнес борбору болуп келген бул шаарда эми 2 согуш жүрүп жатат. Бири өкмөттүк күчтөр менен көтөрүүчүлөрдүн ортосунда, экинчиси атаандаш исламчыл фракциялар менен Аль-Каида ыктаган топтордун ортосунда да болууда. Анткени менен Орусия тарабынан жарыяланган Алепподагы гуманитардык тыныгуу кайрадан жанданганы айтылууда. Бул туурасында Орусиянын коргоо министрлигинин расмий өкүлү Игорь Коношенков билдирди. Ого атышууларды убактылуу токтотуу жараяны карапайым жарандардын шаардан чыгып кетишине, дарыгерлерге бейтаптар менен жаракат алгандарды эвакуациялоого мүмкүндүк бериши керек. Мындай тыныгуу 20-октябрда жарыяланып, ого атышууну токтотуу маалында гуманитардык жардамдарды жеткирүү жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрүн чыгарып кетүү өңдүү пландар айтылган. Бирок Америка тарап берилген убада аткарылган эместигин айтып нааразы болуп чыгышкан. Ал эми Бишкектеги Кара Жагач сейил багында 30-октябрда орто кылымдагы күз аталышта фестиваль өткөнүп турат. Уюштуруучулардын айтымында иш-чарада Европа, Алтын Ордо жана Орусиядагы орто кылым маалындагы аскерчилерче кийинип, өткөн кылымдын жашоо образын чалдырышат. Ошондой эле сейил бактын аянтчасынан ошол кылымга таандык делинген буюмдардын көргөзмөсү да уюштурулат. Шаардыктар үчүн кирүү акысыз. Булар шаршемби күндүн окуялары болду. Биздин 11 чекит KG сайтынан да таап алсаңыздар болот. Мен сиздер менен эртеңки күнгө чейин коштошом. Саламатта туруңуздар.